Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолук иштер? Мен кайрадан Зак күчмөн. Сиздерге куттуктап кетейин дедим, чын жүрөгүм менен. Кут болсун, Бул келиндер, карындаштар, эжелер. Садыр Кожоевич менен Камчыбек Ташиевдин сөзүн уктуңузбу? Кандай сонун жаңылык келди Кыргызстанга. 1000 километр алыс жашагандарга 4 бала болгондон баштап 10 балалууга чейинкилерге 2 миллион сомго чейин сыйлык берилет деп, Общий Кыргызстанга айтылып болуптур да, 7 областын баарын айтсам да сүйүнбөкпүз баарыбыз тең, Анан кийин жаштарга, ажырашкандарга, бойдокторго айтып кетейин дедим. Жөндөй эле убакытты текке кетире бербей, ажырашкандар чет мамлекетке тийип атышат биздин кыздарчы. Бузулуп кетип атат ажырашкандан канча нерв, оокат кылабыз деп атып, ушу канчасы кетип атат дегендей. Ошон үчүн ынтымакка келиңиздер кайрадан, ажырашпай. Азайсын ажырашкандар. Кишинин санын көбөйтөлүк. Мына көрдүңүздөрбү? Мындай жаңылык ойго келген эмес да ар бирөөнүн туурабы? Анан чын жүрөгүм менен ушу Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташиев, сиздерди да чын жүрөгүм менен куттуктап кетейин дедим. Рахмат, ушинтип жакшы дух бердиңиз жаштаргачы, жаш кыздарга, келиндерге. Кайрадан булар оңолуп тартипке келет деген ниеттебиз буюрса жакын арада. Жана өзүңүз да небере чөбөрөңүздөрдүн убайын көрүңүздөр. Балдар кыздарыңыздар да өзүңөрдөй болуп, чоңдордон болуп чыксын, спортсмендерден болуп, түрлүү таланттуулардан болуп чыксын, акыллуулардан болуп, Кыргызстанга салым кошо тургандайлардын бири болупчу. Жана Камчыбек Ташиев, сиздерге да ушундай сөзүмдү айтып кетейин дедим чогуу, Кандос болуп жүрө бергиле, ушу Кыргызстанды өнүктүрүп, бүт жактан жетиштүү кылып, дүйнөгө тааныта бериңиздер. Көрө албастарга көңүл бурмаңыздар. Андай менин башыман да өткөн. Ошон үчүн бул карындаш эжелер жана ушу келиндер дейт, ажырашпагыла, ынтымакка келгиле. Нерв деген нервкен ал. Бири-биринин сөзүңөр көтөрүп, түшүнүп, бири-бирине түшүнсөңөр эле, убакытты туура барктап, туура тамактанып, ден соолукту бекем кармап, ошондой эле жакшы ынтымакка келгиле. Азыр чет мамлекеттерде кыздарыбыз тийип кетип атат, өзүңөр алгыла. Аякка кетирбей кыздарды. Канча деген сонун кыздар бар. Өзүңөргө жараштуу мүнөздүү кыздарды алыңыздар. Эркектерге айтайын. Кыздар башка жака тийбей, жакшы жигиттер бар, жакшы эркектер. Ошолорго тийиңиздер. Тиги байлыгына, кедейлигине карабагыла, чын жүрөгүнө, ички дүйнөсү таза адамга карагыла дегендей. Илгери апа, эне атабыз бир эле балдар, эне ата менен жашап келген, көп эле балдар кыздарчы, ушул убакка чейин. Бул 10 жылдан бери что-то көбөйүп кетти ажырашкандарчы. 2010дон кийин эле мода болуп кетти го. Ошон үчүн ынтымакка келиңиздер. Ажырашпай, ынтымактуу болуп, балдарын алып кетип калып, кыздарын алып кетип калышат го. Кайра чогуу болуп ынтымакка келип, балдар, кыздар көбөйтүңүздөр. Мынакей, сонун жаңылык болду Кыргызстанга. Жана бул бойдоктор эртерээк үйлөнгүлө, убакытты текке кетирбей. 20 жаш, 25 жаш, негизи 30тан ашканда уже тандап каласың, таска жолугасың. Ошон үчүн бири-биринин сөзүңөрдү түшүнүп, туура жолду тандап, турмуш жолун араба, турмуш жолун туура тандап дегендей, келечегиңер алдыра дегендей. Ошон үчүн моундай шанс болуп атканда эртерээк ажырашкан токтотолук, кишинин санын көбөйтөлүк. Эти 2010 жылдарга чейин 5 миллион киши турчу эле, азыр мына 2010дон кийин уже 7 миллион болду, 2015тен кийин. Эми буюрса 5-10 жылдан кийин дагы бир 10 миллионго чыксак, кишинин саны көбөйсө, ошончо өнүгөбүз деген сөзүн уктуңуздарбы Камчыбек Ташиевдин? Ушундай патриот Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташиевдей адам ушундай эмебиз көп боло берсин, падыша хандарыбыз көп боло берсин, Кыргызстанды өнүктүрө турган, алтын тамга менен каалап турган кишилердин бири болсун ушу буюрса, ушундай акылдуу адамдар чыга берсин. Жана ушу эжелер, карындаштар, чын жүрөгүм менен куттуктайм. Ушу жакшылап тарбиялагыла эне атага, жакшы жаштарды. Жаштар өзү тарбияга келип, ажырашпагыла, туура жол тандагыла, тандабагыла, таска жолугасыңар тандасаңар. Ошон үчүн жаштарга айтып кетейин дедим чын жүрөгүм менен. Эртерээк үйлөнгүлө, ажырашкандар кайра жарашкыла. Бир эне, бир атадан төрөлгөн кыздар, балдар жакшы болуп чыгат да турабы? Башка атам менен тигил атам деп жүрбөйчү, тигил апам, бул апам деп бөлүнүп жүрбөйчү. Ушунун баары ошондон уруш чыгып атпайбы? Ошон үчүн келгиле кыргыздар. Кыргыз болгондон азыр азбыз да, ушу 7 миллион, дагы көбөйтөбүз. 70 миллион деген адамга чейин барабыз, 100 миллионго чейин. Буюрса убакыт тез өтүп атат. Ден соолук, убакыт, көңүл кымбат экен. Бири-бирибизди түшүнүп бул жашоодо. Ошон үчүн ынтымакка келелик. Кыргыз болгондон кийин, кыргыз болгоныма туулганыма сүйүнөм деген сөз бар го. Аламга жер айылдан башталат дегендей. Туулдун калдың таза баляга дейт го. Ошол сыяктуу эле турмушуң эчек араба дегендей. Ошон үчүн келиңиздер, мурунку эне аталардай жашайлык. Илгери негизи Нарын областында Жумгал районунда 18 балалууга чейин болчу эле. Менин эжекемде ушу Жумгалдан болот да, Дикандан. Анан кийин азыр тынчып калды что-то, көп эле 1-2 баладан болот, 3-4 бала ашып кетсе. Мурункудай бир 5-6, 10 бала, 8 бала болбой калды го. Негизи мындай сыйлыктар бериле эле илгертен бери. Илгери эле болсо жакшы болмок дегендер бар. Анан бул 7 областтын баарына тең жаңылык болуптур бул. 1000 километр алыс жашагандарга эле берилет экен, ушу 4 баладан баштап 10 балага чейин балалуу болгондорго 2 миллион сомго чейин. Келгиле, ошон үчүн ажырашпай, ынтымактуу болуп, кишинин санын көбөйтөлүк. Жарашкыла, үйлөнгүлө, ажырашкандар кайра жарашкыла, бузулбагыла кыздар. Жакшы тарбия берелик. Бул жигиттер, эркектер, кыздарга. Ошон үчүн эне аталарда жакшы тарбия берип аткандар бар. Тарбия берип аткандар бар дейм, жакшы эне аталар, беш кол тегмес дегендей. Тойчу Кыргызстанды өнүктүрөлүк буюрса, тойчу жолукканча, мен Зак Күчмөн.